Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу кадырман мусулмандар. Өчүндүү маселе болуп келе жатат жыл сайын. Ал биринчиси айт күнү, майрам күнү тууган уруктар менен чогулуп алып, өтүп кеткен ата энелерибиз, өтүп кеткен чоң ата чоң энелерибиз, тайта тайкелерибиздин атынан айттык, биринчи айттык, экинчи айттык кылып өткөрүп келе жатат. Мен билбейм качан булар өрөлжө, бул расым качан чыкканын. Караңыздар, айт күнү бул майрам күн, кубанычтуу күн. Алла Таала кимдин колунда болсо ошол курбанчылык кылып канын чыгарсын деген өкүм берген. Ал күнү мусулмандар жакшы маанайда болуп, колунан келсе жаңы кийимдерди кийип, таза кийинип, айт окуп, жана үйгө келип курбанчылык чалып, кошуна колоңдорду чакырып, колдон келсе тууган уруктарды айчылап, дасторконду кең жайып отура турган күн. Андай эмес, ал күнү өтүп кеткен туугандарыбызды эстеп, алардын атына кан чыгарып, алардын кабырына барып өтүрүп бакырып, кайгы менен өткөргөн күн. Андай эмес туугандар, бул Алла Таалага шүгүрсүздүк жана баш ийбөчүлүккө кирип калат. Ошондуктан бул жаман адаттан сактаналы, Алла Таалам бардыгыбызды динге туура түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк берсин.